Ат-Башы районунда 3000-ге жакын эл чогулуп тынчтык митингин өткөрүштү. Алар Ат-Башы районуна Кытайлык инвестордун индустриялык-соода-логистикалык комплексинин курулушуна каршы экендиктерин билдиришти. Нарын эркин экономикалык аймагы инвесторлорго 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берген. Борбордун жалпы бюджети 280 миллион долларды түзөт. Азыркы тапта инвесторлор ижара акысынын 43 миллион сомун төлөгөн. Жергиликтүү тургундар өкмөткө нааразычылыгын билдирип, Ак-талаа айыл өкмөтүнүн 200 гектар жер аянтын берүү токтому жокко чыгарылуусун, эл менен эсептешпей туруп, өзүн билемдик менен буйрук чыгарган Ак-талаа айыл өкмөтүнүн башчысы Талантбек Стамакуновго катуу эскертүү берилүүсүн жана каршы чыккандарды куугунтуктоону токтотуусун талап кылышты. Элебиздин сүтүн актайлы, жер берилбейт. Келедейде жер берилбейт. Борборду кура турчу инвестор Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы жоопкерчилиги чектелген коому. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Нурстрой монтаж компаниясынын жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров. Ал эми Кытай тараптан One Lead One Trading Limited компаниясынын жетекчиси Лёин. 2019 жылдын аягында Мухаммедкалый Абылгазиев логистикалык борбордун курулушуна капсула салып жатып, борбор Азия аймагындагы заманбап жана ири борборлордун бири болоорун борбордун курулушу менен бери дегенде 10 000 жумушчу оруну түзүлүп, бул орундардын 90% биздин жарандарга берилет деген. Бирок жергиликтүү жашоочулар логистикалык борборго ат-башылыктарды иштетерине ишенишпейт. Эчтеке жок ал жерде. Элди камсыз кылабыз кызмат менен дейт. Кайсы кызмат менен камсыз кылат? Эч кандай камсыз кыла албайт. Мисалы ал жерге деген жанагы телефон чыгарат, ага специалисттер керек. Ошол жерден биздин балдар барып иштеш үчүн условия керек, условия жок. Эч кандай керек жок. Өзүбүздүн эле элибиздин ошо Калин районунда калсын жер. Ошо жерди салганга каршыбыз. Элдин нааразычылыкка чыкканын Ат-Башы районунун акими келишим түзүүрдүн алдында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүн, бирок чогулуштарга аз гана адам катышкандыгы менен түшүндүрдү. Өзүнүн жеке пикиринде келечекте логистикалык борбордун курулушуна макул. Эми жалгыз менен макулдугун эч нерсени чечпейт да. Анан жана айтылгандай дагы көпчүлүк менен дагы тиешелүү органдар келип анан элдин оюн негизи эске алынат го деп ойлойм да. Элдерге кандай түшүнүк бере аласыздар? Эми элдерге буга чейин түшүнүк бердик. Элдин эми жыйынтыгы чогуу атпайбы. Анан менин оюмча эми тияктын эле мындай чечим күтүшүбүз керек. Өкмөт. Жок кайрылуу кетпедиби? Аким борбордун келечеги 10 күндөн кийин чечилет дегени менен 17 февраль күнү кечинде Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясынын жетекчиси Артур Байтереков индустриялык-соода-логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоорду жабуу чечимине байланыштуу аянты 200 гектар жерде 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылганын кабарлап, учурда буга чейин айыл чарба жоготууларынын ордун толтуруу иретинде инвестор төлөгөн 43 миллион сомдон ашык акчаны кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдап жатканын билдирди. Эми кырдаал кандай болот? Өкмөт инвесторго каражатын кайтарып береби же курулуш ишин баштайбы? Азырынча белгисиз. Кантсе да өкмөт инвесторлордун алдында уят болуп, ишенимден кетип турган убагы.